Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудайга шүгүр айтабыз. Ушул ата-бабаларыбыз, сахабалар, пайгамбарлар, табийиндер, олиялар кыргыз күткөн орозо келди. 30 күндүк орозого ой тазартар жолошо деп, мынакей Кудайга шүгүр айтып, буйруса орозоңуздар куттуу болсун, Кудайым орозону кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен биз ушул Марва ТВда насихатта Ыйык Рамазан 2025 теледолу бар түз эфирде. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйруса орозонун максаттары жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн, элден келген суроолорго жооп берүү үчүн дин алымы, коомдук ишмер, бир нече китептердин автору, врач, хирург Өзбек Чотонов. Ассалам, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, кушак болуңуздар. Амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, баарыңыздарды ушу Рамазан айы менен куттуктайм. Алла Таала баарыңарга ден соолук, ийгилик, тынччылык, саламатчылык, жакшы маанайда ушу орозону тутуп, таква болуп, бүт күнөөлөрүбүздү кечирип, Алла Таала ушу бизди жакшынакай мусулмандардан кылып ушул айды бүтүргөндү Алла Таала насип кылсын. Баарыбызды Алла Таала Раян эшигинен киргенге ылайыктуу жакшы мусулмандардан кылсын. Орозоңуз кабыл болсун ачке. Алла разы болсун. Ошол илгери сахабалар 6 айлап күтчү экен. Мына Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр айтабыз, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салават айтабыз. Ушунда орозого да кирип келдик. Ушу орозонун максаттары деп атабыз. Бүгүн теманы бир ачып бериңиз ачке. Бисмиллахиррахманиррахим. Чында чоң эмеге келдик да, эме чоң ибадатка. Биздин эң биринчи ибадатыбыз ошо динге келгенден кийин, иман келгенден кийин эң чоң ибадатыбыз, урматтуугандар, намаз, анан кийин орозо. Ошо Куранда дайыма ошо орозо жөнүндө айтылып келет, намаз менен кошулуп. Бул орозо да эң чоң ибадаттардын бири мусулмандын. Көп ошо жанагы бейишке кирүүгө жардам бере турган ибадаттын бири. Ошо себеби боло турган урматтуугандар, орозону жакшынакай күнөө иш кылбай, Аллага чын ихлас менен, таквалык менен өткөрсөк, Кудай буйрса Алла Таала ошо Раян деген эшик бар дейт, ушу бейиштин ошол жерден кирет дейт орозо туткандар. Бунун сооптору чексиз. Бунун белегин Алла Таала өзүм билем дейт го, билем өзүм билем дейт. Кандай кылышты, кандай беришти өзүм билем дейт. Ошон үчүн Рамазанда туугандар аракет жакшылап кылайлы, анан бир эле ачка жүрүү эмес. Ушу Рамазан ушу өзүбүздү тарбиялоо, таквалыкка эң биринчи кезекте өзү тарбиялоо. Ошо Алла жок болсо да бардай сезип жүргөнгө, Алла Тааланы бүт акыбалда Алла Тааланы сезип жүрө тургандай акыбалга келиш керек. Эмесе арабызда бар сакал койгон, жол салынган, бирок жүрүш турушунда, адеп аклагында Алла менен иши жоктой да. Алла четте эле калып калат да. Бир иштери жасаганда өзгөчө мындай талаш тартыш, акча аманат маселесинде Алла Таала жоктой. Туугандар, бүт өзүбүздүн кыймыл аракетибизде, мисалы, дайыма Алланы биринчи эстешибиз керек. Алла Таала эмне дейт? Алла Таала кантет? Алла Таала наразы болуп калабы, мени жазалап коебу? Ошо мына ушул орозо ошого тарбиялоо. Алланы көрбөй туруп, мисалы, адамдар келип бекинип алып, оокат ичип, эч ким көрбөгөн, элдер көрбөсүн. Ошого тарбиялоо.
Анан жанагы эл көрсүн үчүн жазагандар да бар. Ошолор үчүн да бул эме. Алла Таала көрөт, урматтуулар. Сиз эл көрсүн үчүн кылып атканыңарды Алла Таала көрөт. Ошон үчүн мына ушул орозо эч ким жокто, эч ким билбеген убакта жаман ишти, туура эмес ишти жаза башаш керек да. Мына ошону Рамазанды ошого дейт да, Рамазан ошого тарбиялоо. Дайыма Алланы эстөө. Вот Алланы эстегенде ушу Аллага жагабы ушул ишим. Жакпайбы деп. Ошо такыбалык менен жүрүү. Анан албетте бул айда сооптор жүз эзелеп, аябай ушундай ай, күнөөлөр оңой кечириле турган ай. Анан аракет кылайлы. Баардык аракетибизди мурда мына гафлатта жүргөн болсок, Куранды таштап койгон болсок, Куранды окубай жүргөн болсок, илим албай жүргөн болсок, мына Рамазанда алса аябай ыңгайлуу да Рамазан. Рамазанда бүт жакшы иштер аябай чоң сооп менен болот. Ошон үчүн садака берели. Ким зекет бербей жүрсө, зекетин эзептеп алып зекетин чыгарсын. Кайрымдуулук кылайлы. Могу кайрымдуулукта урматтуулар Куранда айтылган, анан айтылбаган, анан деп отурбай бериш керек. Куранда айтылган, көп жолу айтылган. Ошо биз момун дегендер, ушу бизге ишенгендер дейт Алла Таала. Имандуулар. Берет дейт, биз берген рызкыдан берет дейт. Намаз окуйт. Биз айткан гайып нерсеге ишенет. Анан намаз окуйт, анан биз берген нерседен бөлүшөт дейт. Биз берген рызкыдан бөлүшөт, урматтуулар бөлүшөт деген ал жерде жанагы зекеттен тышкары да бөлүшүү. Зекет өзүнчө. Зекет ал жанагы парыз катары. Анан бул сооп катары бөлүш керек. Бир тууган катары биз бир тууганбыз деп айтабыз, бирок фикция болот да, фиктивный. Садакалар 20 сом, 10 сом болот. Урматтуулар, бул садаканын үстүнө күлкү, азыр 20 сомго эч нерсе келбейт. Көбүрөөк берейли, жакшыраак берейли. Биринен 35 сом, 40 сом. Биринен 35 сом, 40 сом. Нан 35 сом болуп калды. Окат ишейин десе жок. Бул садака, урматтуулар, ачкыч да. Силерди бейишке түртө турган нерсе да бул. Анан ошон үчүн садаканы көбүрөөк берейли. Мына ооз ачтырсак, ооз ачтырбаса мындай продукта берип, ооз ачканга жардам бериш керек. Кээ бирлер ачкай эле ачып жүрдү да оозун. Нан чай менен эле. Ошо иш боюнча бираз бир нерсе бышырып жеп алсын. Макарон менен эле жүргөндөр бар. Макарон эле сууга бышырып алып туз салып жеп аткандар бар. Анан ошону ойлош керек. Мусулман киши өзүн эле эмес, ошо кошуналарын да ойлосун деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ким эгерде кошуна өзү ток болуп кошунасы ачка жатса, анын иманы жок деп. Урматтуулар, ойлош керек. Канча ачка жүрөт? Аябай көп ачка. Мына азыр ресторандар былчылата ооз ачтыргандар бар. Алар ким үчүн ачтырат? Алар ошо чоңдорго, элита, балконскийлерге. Анан биякта ачкалар бар. Аябай ачка жүргөндөр. Орозо бирок ачка күнөө урматтуулар. Анан мисалы мына умрага да шакалата улам барып, 3 жолу бардым, 5 жолу бардым деп жүргөндөр да, урматтуулар, ошоңардан бербейсиңерби? Бергиле улам барырбы? Силер зекет, силерге уже зекет да фарз. Улам хажга, улам умрага семьяңар менен толтура баратсыңар, зекетти бергиле биринчи. Ошондо анан баргыла. Эмесе болбобасыздар, зекетиңерди чарбай эле улам барып, анан зекеттин баарын түгөтүп калды. Жок, эч нерсем жок деп отурбай. Анан мына намаз окуйлу көп. Мына азыр Кудайга шүгүр, түн узун, күн кыска. Түнү менен
канча 5 саат 4 саат 5 саат уктагандан кийин 3 саат 4 саат намаз окуп Куран окуп отурса болот да сонунда. Мына ушул убакта аябай соопту таап алыш керек, күнөөлөрдөн кутулаш керек. Анан ошондой жашоого көнүш керек. Анткени азыр мына көрүп атсыңар, ар жерде согуш болуп атат, балекеттер болуп атат, оорулар болуп атат, кыргыздар болуп атат, өлүм көп болуп атат. Эч кимде гарантия жок. Азыр суроолорго бир токтолуп кетсек, көбөйүп кетти, суроолор көбөйүп кетти. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Түз эфирде сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум дейт. Ошол түшүмө наристе көп кирчи болду дейт. Орозодо диклофена ошол капельница алса болобу дейт. Укол. Болот, урматтуу капельница эгер тамак аш боло турганда капельница болбойт. Тамак аш жанагы глюкоза сыяктуу нерсе, питательный нерселер болбойт. Анан бирок жана укол, жанагы антибиотик, кичинекей эмелер болсо, андай дарылардан турган нерселер, ал болот да уруксат. Бирок жана укол менен, бирок ооз аркылуу эмес, укол менен. Түшүмө наристе көп кирчи болду дейт. Эмне кылам дейт. Садака бериле, урматтуу, садака бериле, садака. Садака баледен тосот дейт, баледен тосот, дуа кылууга, көп дуа кылууга. Биз ушу дайыма өмөткенде дуа кылайлы, жакшыга жоруп, дуа кыла берели, урматтуугандар. Ошо аябай жакшы нерсе да ошо. Бүгүн ушул ооз жаппай уктап калыптырмын дейт. Эртеңден баштап уласам болобу дейт. Жок, ооз жаптың, үлгүргөн жоксуң, бирок болду, орозо тута бериш керек, урматтуугандар. Эме соорлук парыз эмес. Мисалы, силер уктап калдыңар, бирок күн башталып калды, анда туруп ниет кылгыла, орозо тутам деп болду. Ал жана соорлук ичсең да, ичпесең да жарай берет орозо. Анан мен кеч туруп калдым деп жеп алган болбойт да. Гүлнара деген биздин көрүүчү суроо узатат. Өпсө ооз ачылабы дейт. Өпсө ооз ачылбайт, урматтуу, бирок нежелательно андай толкунданып кетпей да. Анан кечинде болот. Ооз ачкандан кийин өбүшө бергиле, жата бергиле болот. Бирок өзүңөрдүн күйөөңөр менен уруксат да. Демек ушундай экен, урматтуу туугандар. Суроолор өтө көп. Анан ажке бүгүн орозону максаттап атпайлы. Анан ошол көздүн, тилдин, кулактын орозосу бар дейт. Бул кандай тотосоңуз? Ошо урматтуугандар, могу тилди сакташ керек. Ушактан, урушуудан, бирөөлөрдү жамандоодон, бирөөлөрдү капа кылуудан тилди сакташ керек. Ушак өтө жаман, урматтуугандар. Ушак бузат орозону, жаман ушак деген. Ушактабагыла эч кимди. Анан кулак деген ушак укпагыла. Жаман музыка, аябай бир жанагындай музыкалар болуп атат, ошолорду укпагыла. Күнөө боло турган нерселерди укпагыла. Күнөө нерсени көрбөгүлө, карабагыла. Ошо көздү ошодон сактайт көз. Көз сактоо деген жаман нерседен көздү сактоо. Ошо жаман нерседен сактайлы көздү. Кулакты ушактан сактайлы. Жаман эмеден, музыкалардан сактайлы да. Ассаламу алейкум устаз. Орозо убагында гушул жок жүрүп калса, орозо кабыл болобу? Боло берет, урматтуугандар. Бирок кылып койгула, эгерде шарт болсо, урматтуугандар, көпкө чейин жүрбөш керек, жанагындай жүнүп боюнча. Болду, тез анын тез эле куюна салсаң эле болду, сууну. Эгерде ушундай эме болсо, шарт жок болсо, куюна салып же сүртүнө салып суу менен. Бирок жанагындай чачтын түптөрүнө, бүтпөрүнө суу жете тургандай да. Анан бир сыйра муздак эме жанагы суу эме менен да сүрүнсөңөр да жарайт да. Дененин баарына суу тийиш керек. Ассаламу алейкум. Орозо күнүн кандай кылып өткөзсөк жакшы болот? Орозо күнү, урматтуугандар, жакшы адеп менен бүт намазды өз убагында, андан тышкары илим алып, бир жакшы сооптуу иштерди аткарып, эметип, садака берип, жанагындай ушундай Куран окуп, илим алып, мусулмандын тарыхын окуп, пайгамбарлардын тарыхын окуп, аябай ушуну биз ушу жанагы эмени өзүбүздүн илимди түшүнүш үчүн
жакшы алымдардын, жакшы адамдардын, жакшы мусулмандардын окуяларын үйрөнүшкө окуш керек. Пайгамбарлардын тарыхы, пайгамбарлар кандай түрлүү сыноолор болгон, ошо пайгамбарлар бүт сыноолордон өткөндө, анан ошо биз ошо пайгамбарлардан үлгү алыш керек да. Жакшы аябай көп эмелер болгон, жакшы окуялар болгон. Ошо окуяларды окуп, айтып, балдарды тарбиялап, кошуналарды тарбиялап, башкаларды тарбиялап, мына ушул сооп болот да аябай. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун дейт. Ассалам алейкум мусулман бир тууганым. Суроом бар эле. Бүгүн орозо кармадым, бирок ысытмалап жөтөлүп атамын. Оозумду ачпадым. Орозом кабыл болбой калбайбы деп чочуп турам дейт. Ооз ачкан жок да? Ооба. Кабыл болот, урматтуу. Оозго кирбесин да, дененин ичине бир нерсе кирбесин дейт. Орозонун принципи ошондой. Таң аткандан күн баткача ооз эчине денеге бир нерсе кирбесин дейт да. Чыкса эшенсиз эмес. Кирбесин да, ошол принципте эгерде эметсе жарай берет да. Жөтөл болсо да, кандай болсо да. Я ошо баягы ыстымалап бир аз ооруп калып, бир оозумду ачкан жокмун дейт да. Аны ооруда урматтуу, оору күчтүү боло турган болсо, үзүр эртеси күнү мисалы орозо тутпай дарыланып, тез жакшылап эмет болгонго үзүр да, үзүр. Ооз бек болсо, укол алса болобу? Жана айттык го, лечебный укол болот, урматтуудар. Антибиотик сыяктуу. Жанагы сахарын диабеттердики мисалы уколдор, алар срочный да, ошондой уколдор жарайт. Ана жана питательный жарабайт, урматтуу, жанагы капелин салып, ичинде эме бар да, азыктандыруучу нерселер бар, ошол болбойт да. Орозо кармоонун максаты эмне дейт Ачке? Айттык го, урматтуудар, ошо орозо тарбияланыш үчүн дейт да. Ләлләкум таттакун дейт го. Ошо орозо туткула дейт да. Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun деген. Ошо момундар, силерге мурдагы коомдорго парз болгондой орозо парз болду. Мүмкүн силер таква болуп каласыңар дейт. Ошо таква болушуңар үчүн деген сөз да. Такваңар артыш үчүн. Ошо эң чоң максат ошол. Андан эмеси башкалары жанагы ошонун ичинде таква деген ошо жерден тазалануу, урматтуудар, тазалануу орозодо. Күнөөлөрдөн арылуу, өзүңдү тарбиялоо ошо күнөө кылбаганга. Күнөө кылбай жүргөн. Мисалы, ошо орозодо жүргөнүбүз ачка жүрүш эмес максат. Максат жаман нерседен сактанып жүрүш, туура эмес нерседен сактанып жүрүш. Ошо кечке чейин мындай осторожный, аккуратный жүрүң, акырын күнөө кетире албайын, күнөө жаза албайын. Ошол таквада, ошол акыбалда биз кийин өмүр бою ушундай жүрүш керек да, ошо үйрөнүш керек. Дайыма сак болуп жүргөнгө, ошо күнөө жазап койбойын, туура эмес иш жазап койбойын, ушу динге келишпеген нерсе жазап койбойын деп сактанып жүрүш үчүн ошол орозо керек да. Дайыма сак жүргөнгө. Балам 1 жашта балайым кезем орозо кармасам болобу, бирок орозо кармадым дейт. Болот, урматтуудар, эгерде балага зыян келбесе, бала башка жанагындай тамак ишейткенде кошумча тамак жей ала турган болсо, зыян келбей турган болсо, анда кармаса боло берет да, болот. Уруксат. Жакшы, ана Ачке, орозо кармоодо мынакей жанагы эгер ушундай капа кылып койсо мен орозомун деп койгула деп атпайбы? Анын максаты эмне? Ошо айттык го, урматтуудар, биз орозодо эле эмес, бүт башка ибадаттарда деле биз аябай адептүүрөөк болуш керек да. Жанагындай бир нерсе болсо мушташа кетип эле, кыйкырышып эле, чыргылып эле, ушу жаман көрүп эле ушинтип жүргөндү токтотуш керек да. Мусулман киши андай болбойт, урматтуудар. Ошону үйрөнөлү, адеп. Ошо жанагы силерди эметип атса, мен орозомун деп ажылдашпагыла, кыйкырышпагыла. Анан аягында мушташ болуп атат, бирин өлтүрүп да коюп атат. Ошонун бүт баары, урматтуудар, тарбия да. Сөгүнсө орозо бузулабы дейт сизге? Сөгүнбеш керек, жанагындай чоң даражада бир эме болсо бузулушу мүмкүн. Бирок тигинен бузулбайт, бирок сөгүнбөй келе, урматтуудар. Ошо айтып атпайбыз, пайгамбарыбыз эметкенде адеп сактап, мен орозомун деп кетип калды дейт.
мен орозо элем, сен менен талашпайм деген сөз. Сен кандай сүйлөсөң мен талашпайм, сен менен урушпайм. Мына урматтуугундар, мына өзү айтышуу, жаңжалдашуу эмеге алып барат да. Ошо андан жаманыраак нерсеге. Жек көрүүгө, дагы башкага. Сеники туура деп кетип калгыла, болду. Мен орозомун, болду. Ошо жумшак болот, урматтуугундар. Мусулманга мээримдүү болсун дейт, кечиримдүү болсун. Келип эле bir söz айтса, эки сөз айтып, ал текеберликтен, урматтуугундар. Текеберликтен, жаман мүнөздөн, сөзсүз эле урушса уруш, унчукпай коюп, жылмайып коюу, кечирим суроо деген жок болуп барат да. Ошол текеберликтен, урматтуугундар. Жок кылайлы андай, текебер болбойлу, жакшы мүнөздүү болойлу. Алыкулова Гүлүм деген суроо болот. Жакында уул төрөгөм Түшмө Чубак ажы башынан сылап бактылуу бир туугандар сыйлаган жигит болду деп күлүп турган экен. Жакшы болупту. Иншалла силер да дуа кылгыла, урматтуугандар. Ушу балаңар имандуу болуп өссүн. Ушу кайрымдуу болуп өссүн, илимдүү, такыба болсун деп көп дуа кылгыла. Ушу балдарыңар имандуу болсун, ушу жакшы адамдарды ээрчизин. Ошо жакшы адамдардын, урматтуугундар, тарыхын айтып, жакшы адамдардын мүнөздөрүн айтып үйрөтүш керек. Мына ушундай болгон, мына пайгамбар мындай болгон, тиги пайгамбар мындай болгон. Канча сонун тарыхтар бар. Азыр мына интернет деген ичинде, урматтуугундар, аябай көп информация бар. Анан мультфильмдер бар. Аябай ошо пайгамбарлар жөнүндө. Ооз бек болсо кан тапшырса болобу дейсизби? Кан тапшырса болот, урматтуугундар. Бирок эме төрбөш да, урматтуугундар, орозонун убагында жанагындай нерселерди көп эме төрбөш керек. Анан жанагындай аварийный ситуация болгондо, өтө зарыл болуп, аргасыз болгондо анда ошондой болот да. Ассаламу алейкум, рахмат баракат дейт. Абдулла Ташиевске салам айтып орозоңузду куттуктап атат. Күнүгө чыгып турсаңыз жакшы болот эле дейт. Кандай кылып? Күнүгө чыгып турсаңыз жакшы болот эле дейт. Алла разы болсун. Менен элдер жүдөп келет анда, урматтуугундар. Урматтуу Абдулла Ташиевич, сизди орозо менен куттуктайм. Сизди сыйлайбыз, сагынабыз. Сизди ошо кылган ишиңизди колдойбуз, куттуктайбыз. Алла разы болсун. Ушу Кыргызстанды жакшыландырып, жакшы ишке чакырып жүрүңөр. Алла колдосун, Алла сактасын, береке берсин. Рахмат, Алла разы болсун дейсизден. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Амалдар ниетке жараша деген хадисти кантип жашоодо колдонсок болот дейт. Күнүмдүк жашоодо. Урматтуугундар, бул жерде ниет дегенде Алланын ыраазылыгы үчүн деген болот да. Алла үчүн деген. Мына мен мисалы бир нерсе сөзөм, мен ушуну Алла үчүн берем. Тиги мисалы жана бере турган киши мүмкүн мүнөзү жамандыр, мүмкүн мага жакпайдыр, мүмкүн мен аны жек көрөм, бирок мен Алла үчүн ошого берем мен. Алла үчүн, ал үчүн эмес, Алла үчүн берем деп бериш, мына ошол да, урматтуугундар. Ар бир ишти Алла үчүн, элдерге көрүнүш үчүн эмес, өзүң көргөзүш үчүн эмес, бир кызыкчылык үчүн эмес. Мен депутатка мени шайласын, мени мактасын, мени элдерге мактап эметсин, менин даражам көтөрүлсүн, элдер мени о кандай кыйын киши, о бул кандай аалым, о бул кандай берешен деп айтыш үчүн эмес, Алла үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн дейт. Ошон үчүн урматтуу садака бергенде айттым, садака бергенде Алла үчүн деп, анан кийин Алла үчүн кандай бермек элеңер? Алла Тааладан канча алып атабыз биз? Алла Тааладан канча жакшылык алып атабыз, урматтуугундар? Мына өткөндө ковидте бир киши дарыланды дейт да. Анан кийин чек алып келип бер дейт да. Анан айтат, мына сиз бир күндүк эмеңизди төлөп коюңуз деп. Аба. Анан абазы бир нече миң доллар экен дейт. Анан ыйлады дейт, анан эмне ыйлап атасыз? Сиздики бир эле күндүкүн алдык го деп айтат да. Ошондо айтты, мен өмүр бою Алланын ошо кислородун абазын бекер алып жүргөн турбаймынбы? Көрсө ушундай кымбат турбайбы деп. Анан ошо урматтуугундар, канча нерсе алып атабыз. Анан ошо Алла үчүн берейли, Алла үчүн
арнайлы, Алла үчүн курмандык кылайлы, Алла үчүн аракет кылайлы. Жанагы мени мактасын, мага орден берсин, медаль берсин, мени должность берсин эмес. Алланын ыраазылыгы үчүн деген. Бул эң жакшы эме, урматтуу. Ошого жараша аласыңар дейт. Соогуңарды ошого жараша аласыңар. Амалыңар ошого катары эсептелет дейт. Ниетиңер катары эсептелет. Анан эгерде жакшы иш кылып да бирок ниетиңерде текеберлик болсо, мактаныштык болсо, урматтуу, анда күнөө табасыңар сооптун ордуна. Саламатсыздарбы? Менде бир суроо бар эле. 12-13 жаштагы кыз бала орозо кармаса болобу? Болот, урматтуугундар, болот. Биз көндүрүп бериш керек балдарды. Мына азыр биздин эле кичинекей балдарды кармап атат. Кошо туруп эле зорлуктарда түндө туруп намаз окуп, зикирлерде катышып атат балдарыбыз деле кичинекейлерден баштап кармап атышат. Алла ыраазы болсун, ден соолук берсин, балдарыбызга иман берсин. Чынында мына урматтуугундар, азыр аябай коркунучтуу, ушу балдарыбыздын акыбалы аябай коркунучтуу. Башка нерсенин таасирлери күчтүү. Ана көрүп атсыңар, мына жанагындай өзүнө өзү аз өлүп атат, наркотиктерди чегип атат, балекеттин баарын жазып атат. Ошон үчүн үйрөтөйлү, кичинекейинен баштап балдарыбызды үйрөтөйлү, ушу иманга үйрөтөйлү, Кудайдан коркконго үйрөтөйлү, жаман нерседен арылганды, мына арам адалды билгенди үйрөтөйлү, намазды, орозону үйрөтөйлү, даярдайлы, кошулуп тута берсин, кошулуп ошо илим алсын, анан ошо бизден жакшы адеп акылакты үйрөнсүн. Мына жана квадробер деген чыккан азыр, квадробер. Ачке суроолорго токтолуп кетеличи, көбөйүп кетти. Бакыт деген суроо узатып атат. 25 февралда пиво ичтим эле, Рамазан кармасам болобу? Таксыр жооп күтөм дейт. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Коомат айтпай намаз окуп алыптырмын. Намаз өтөбү дейт. Болот, өмөт, урматтуу, сен орозо тутсаңар да болот, жанагы пиво ичкен киши. Алда коомат жок да окуп калсаңар да боло берет, урматтуудар. Коомат фарз эмес да. Коомат. Ошон үчүн кооматсыз да боло берет, жарай берет. Бирок анан дайыма эле таштап кете бербөй эле. Жалгыз окусаңар, кооматсыз жок деле боло берет, уруксат. Жарайт намаз. Фитир садакаларды кимге берсе болот дейт? Фитир садакаларды азыр өзүңөр берип койсоңор болот, урматтуугандар. Садакалар, мисалы, кедей адамдар эмес жок, оокат жок, күнүмдүк оокат жок. Балдар ачка жүрөт, ошолорго бере бергиле, өзүңөрдү берсеңер болот. Анан молдолорго дейт, азыр молдолордукунда бир эме аркылуу деп коет, жанагы электронный деп, аны түшүнүксүз эмне болуп аткан. Ошо бере бергиле, урматтуугандар, ниет кылып бергиле, бул витир садака деп бергиле, ниет деп, урматтуугандар. Анткени башка садака менен бунуку эме болуп калат. Буну ошондой ниетте мен витир садакам деп бергиле да. Ассаламу алейкум, урматтуу баракатов. Курандагы кайсы аят мусулмандын жашоосуна эсличөө таасир бере алат дейт? Урматтуугандар, бүт эле таасир бере турган. Бул Куран ошон үчүн келген, урматтуугандар. Бизди тарбиялаш үчүн келген Куран. Куран биздин ошо инструкция китеби. Ошо эме Куранда Алиф лам мим заликал китабу ла ройба фихи худал лил муттакин деп айтып кой. Биринчи Куранда ачканда эле Фатихадан кийин эле ошо башталат. Ошо Алиф лам мим ушул китеп таквалар үчүн инструкция, көргөзмө. Башынан аягына чейин ошо бизди кантип жакшы мусулман болосуң, кантип бейишке татыктуу болосуң деген ишин бүт эле ошо бизге таасир, ошону бирок жакшылап окуп, жакшылап түшүнүп, аракет кылышты ошону. Бүт бизди ошо Кудайга моюн сунуп, бактылуу болуш үчүн жанагындай эреже менен, ошо Алла Тааланын койгон эрежеси менен жашап үйрөнгүлө деген нерсе бүт эле. Инномго бергиле орозо битир садаканы дейт, көчөттө тургузат дейт, Абдулла Ташиевич жазып атат. Ассаламу алейкум, 10 жаштагыларга чыдабай калса оозуна чыга берсе болобу дейт, 10 жашта балдар. Бойго жетилектер, урматтуугандар, ачылып калса эч нерсе болот, алар күнөөкөр эмес. Бойго жеткен жетелек балдар чыдабай ачылып кетсе, аныкы эч нерсе болбойт да, боло берет, уруксат. Ажеке, анда бир эфир соңуна келип калды. Бир дуа бериңиз. Алла Таала, урматтуугандар, Алла Таала ушу орозолорубузду кабыл кылсын.
биздин бүт кылган амалдарыбызды Алла кабыл кылсын. Мына таравихтерибизди, нафил намаздарыбызды, тажудтарыбызды, садакаларыбызды, бүт жазып аткан жакшы иштерибизди, даватыбызды, илим алганыбызды да бүт жакшы иштерибизди кабыл кылып, баардык жаман иштерибизден кечирип, баарыбызды таптаза кылып, чыныгы момун кылып, таква кылып, бизди баарыбызды бейишке киргенге Алла Таала насип кылсын. Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн бенделеринен кылсын. Баарыбызга бала чакаларыбызга баарыбызга иман, топулук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Сиздердин суроолоруңузду Ажекеге да беребиз буюрса. Азыр көп суроолор калып кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачканда, буюрса азыр бир аздан соң ооз ачуу болот. Андан кийин буюрса район эшигине баардыгыбызды кирүүгө насип кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Кудай буюрса, кандай тилек кылсаңыздар, Кудайым ошол тилек дуалардын баарын кабыл кылсын. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.